Эмилбек мырза, биздин чакыруубузду кабыл алып, маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Айтыңызчы, сизди мындай саясий алимден кетип, саясий процесстерге аралашпай жүргөнүгүңүзгө болжол менен бир 10 жылдан ашуун убакыт болуп калыптыр да? 10 жыл эмес, аз. Андан азыраак? 16 жылдан бери. 16, макул. Анан азыркы учурда сизди мындай чоң багбан болуп кетти деп айтып калып жатышат. Бул сиздин хоббиби же киреше таба турган булагыңыз болуп калдыбы? Эмне менен алексиз? Жок, бул мен деле багбан деле эмесмин. Уулум мындан 10 жыл мурда, 12-жылы ошол тышкы иштер министрлигинде иштейт эле, анан ошондо эми жок, ушинтип эле жүрө бербей, мен өз оокатымды кылам деп айылга дыйкан болуп кетип калгам. Анан ошол боюнча ошо бир 8 жылдай эч жерде иштебей эле, айылда мал багып, жер иштетип, алма тигип, бир аз ошо бир чарба түптөгөн. Анан эми мен барып ошо жерде иштеп деле жүргөн жокмун. Баары аралап, бир чети коонасың, бир чети баягы кеп кеңешиңди айтып, колуман келген жардамды берип эле жүрөм. Негизинен алганда уулумдун чарбасы. Ал ошол 8 жылдай ошо дыйкан эле болуп иштеди да. Анан мен ошондо күлүп калчумун. Тиги көбүнчө айтышат го, мынакей баландайдын баласы тияк иштеп кетти, бияка иштеп кетти деп, анан эмне губернатордун баласы иштебей эле мал багып айылда жүрөт деп эмне айтпайт элдер депчи. Анан ошол бир аз чарба жасаган, айылыбызда эле ошо алма бак бар. Киреше табылабы андан? Эми албетте, алма бак болгондон кийин киреше түшөт. Малдан киреше түшөт дегенде эле. Эми бул баягы бир чоң мындай бир оозго айтып, оозго алып айта тургандай чоң бизнес эмес да. Саясаттан кеткениңиз менен сиз учурда мындай социалдык түйүндө абдан активдүүсүз да. Сабаттуу ойлорду жазасыз, бирок ошол эле учурда сизди мүмкүн жакшы билгендерби же сиздин оппоненттерби айтат, Эмилбек Каптагаев мырза мындай саясий чечим кабыл алуу процесстеринде өзүнүн позициясын ачык айтуудан дайыма карманат депчи. Демек бул анда сиздин бийликке карай лоялдуу экендигиңизди билдиреби? Эми кандай карманат дегенде кандай, ал чечимди кабыл алганда эми ал бийликтин кайсы бутагы болсо өзү кабыл алат да. Бирок ошо чечимди даярдоодо же ошол боюнча бир мындай бир талаш талкуу болуп калса, мен албетте сөзсүз өзүмдүн пикиримди жазам. Же болсо мына силердеги журналисттер болуп калса айтам. Бирок ошол сөзсүз эле момундай чечим кабыл ал же момундай чечим кабыл алыш керек, бул туура эмес деп тирешип туруунун өзү саясатта. Анда ошо биротоло ошо саясатка киришип, кайсы бир чечимдин астыга түртүп же кайсы бир чечимге каршы болуп, мындай бир саясий процесске аралашыш керек да. Эми азыр андай мен мына 16-жылы кеттим Ысык-Көлдө губернаторлуктан, андан кийин эми ушундай эле коомдук негизде саясий процесстерге карата, коомдук процесстерге карата, коомдогу кандай болсун учурлаш актуалдуу темалар боюнча өзүмдүн оюмду гана айтып келатам да. Ал эми бийлик деген эми ар кандай мына ошол учурунда мына Сооронбай Жээнбековду деле чынын айтканда эми колдодук дегенде кандай, ол туура жасаса деле, туура эмес жасаса деле, аныкы туура деген колдоо эмес. Колдоо деген туура иштер болуп баратса ошого бир өбөлгө түзгөнгө жардам берүү, эми туура эмес иш болсо колдоо, накта колдогондор ошо туура эмес ишти көрсөтүп айтыш керек да, бул жер туура эмес болуп атат деп. Эми азыркы бийликке деле мисалы үчүн мен лоялдуу десе да болот. Анткени лоялдуу эмес десе да болот. Анткени менин пикирлеримдин арасынан лоялдуу пикирлери да бар, лоялдуу эмеси да бар да. Бирок ал пикирлердин баары тең, жана колдоо иретинде да туура эмес болуп бараткан нерсени могу жер туура эмес го деп жазасың. Эми аны кабыл алат, кабыл албайбы, же болбосо алардын көз карашы кандай, мен аны так билбейм. Бирок мен дагы жолу ушуну басып элегим келет. Кандай бийлик болсун, же ошол эле президенттин өзүн болобу, же бийликтеги адамдарды колдогондор ошо туура жасаса деле кыйкырып чурулдап ошо туура деп, туура эмес болсо деле туура дей берген колдоо эмес. Туура эмес нерсени туура деп колдогон бул душмандык да, негизи кастык. Туура деп барып туруп жардан артып түртүп бергендей эле болосуң да. Ошон үчүн накта колдоочулар
тетирисинче ошол туура эмес иштерди туура эмесин айтып, туура эмес кадамдардан, туура эмес иштерден ошо өзүлөрү колдоп аткан адамды кичине бир кармап коргоп туруш керек да. Айтмакчы, 2013 жылы Ысык көлдө болгон саясатта бир топ окуяларга негизги бир очок болуп бере турган жагдайлар болгондугу белгилүү. Анан кийин 2017 жылдары сиз Садыр Жапаров күнөөлүү дегенге соттун далилдери жетишсиз. Демек сот аны акташы керектигин же ишти кайра тергөөгө жиберүү зарылдыгын белгилеген жайыңыз бар да. Ошол кездеги принциптериңиз үчүн азыркы бийлик сиз менен кызматташуу сунушун билдиргени жокпу? Эми ал кездегин айтканда мындай да, ал окуя болду. Ошол кезде мен 13-жылы Кумтөр боюнча, Кумтөр маселеси боюнча будуң чаң болуп атты, ошол митингдер болуп атты. Мына ошондой кайнап атканда ана мени айтышты да, эми сиз өзүңүз көлдүк болсоңуз барып ошол жакта бир иреттеп, мындай бир элге түшүндүрүп, баш көз болуп барыңыз деген сунуш берип калышты. Мен ошондо жок барбайм десем, албетте саясий спекуляция кетмек. Мына өзү көлдүк болуп туруп, көлгө да басып бара албайт деген сөз болду. Ошон үчүн мен бардым. Барып колдон келишинче эл менен иштөөгө, колдон келишинче баягы экономикалык, социалдык маселе чечүүгө аракет кылдык. Ал эми жана Кумтөр маселеси боюнча митингдер, чынын айтканда, ошол 7-октябрда митинг, анан мен жанагы барымтага алгандын чоо жайы, жагдайлары бүгүнкү күнгө чейин так ачылган жок. Анткени мына мен ошол 7-октябрь, ошонун астында эле 30-сентябрь. Эмне үчүн ачыкталган жок деп ойлойсуз? 6 күн мурда мен Саруда болуп, ошол жерде күнү кечке спорт комплекс ачканбыз. Ошол эле митинг уюштурган балдар менен кечке боз үйдө отуруп, тамак ичип, анан кечинде 10-унда болмок митинг. 10-ундагы митингдин чоо жайы, эмне маселе талкуулап эле кеткем да. Анан мен ошончо эле барымтага керек болсом 30-унда эле алып калышпайт белем, мен ошол эле айылда жүргөн. Анан эми 30-унда 7-синдеги барымтага алуу факт, аны элдин баары дүйнө карап отурду. Мына ошол барымтага ар кандай нерселер айтылды, ким уюштурду, артында ким турат, биягында бул турат деп ар кандай версиялар айтылды. Бирок бир нерсени так айтыш керек, мына ошол кезде көптөгөн балдар камалды, ошол катышкан. Ошолордун сурагында дагы, башка материалдардагы Садыр Жапаров тикелей катышкан, ошол уюштурган деген бир да факт айтылган жок да. Анан кийин мына 17-жылга баратканда эле ошол камалгандардын арасында жана Жумабаев деген жигит бар эле, өзү көлдүк эмес, Токтогулдук, Садыр Жапаевди коргоо комитети дегенге жетекчилик кылып жүргөн жигит экен. Ошонун кат түрүндө көрсөтмөсүн алышып, мага көрсөтүштү, мени чакырышты. Мына мындай түз показания болуп атат. Ушул Садыр Жапаров мени жөнөткөн, тапшырма берген, Каптагаевди заложник ал деген, мен баргам, уюштургам дегенди айтыптыр да, жазыптыр. Анан ал боюнча сурак болгондо, менден сураганда мен айткам, менде ошондой так маалымат жок. Эгерде ушул көрсөтмө так болсо, эгер уюштурганы чын болсо, анда ушул көрсөтмөнүн негизинде тергөөчү фактын толук ачып чыгыш керек эле да, жана айтып атканым ошо да, толук. Мисалы үчүн ал эмне машина менен барды көлгө, кимдин үйүнө барды, кимдин үйүнө жатты, элди кантип чогулту, эмне кылып уюштурду дегенде толтура маселе бар да. Анын баары тергөөдө такталган, аныкталган эмес. Кийин сотко өткөрөбүз дегенде мен тергөөчүгө ачык эле айткам, могу менен сотко өткөргөндө силер жөн эле жасалма болуп атпайбы? Мына бир эле кишинин көрсөтмөсү болуп атат. Калган эч бир факты жок. Бул боюнча барса, анда мен эч кандай далил жок деп эле сотто айтам деп айттым. Ооба, бул тууралуу туура. Мен өзүмдүн позициямды өзгөрткөн жокмун да. Албетте, бул сиз өзгөрткөнүңүз жок, эми бул тууралуу маалымат каражаттарында, учурунда абдан көп жазылды. Сурайын дегеним, ошол принцибиңиз үчүн кийин бийликке Жапаров мырза келгенде кызматташуу сунушун билдиргени жокпу? Эмне үчүн билдириш керек? Билбейм, мен ошону сизден сурап жатам да. Мындай деле сөзсүз шарт эмес да, эми ушундай болду, анан келип бир кызмат берели деп сунуш кылуу деле шарт эмес. Мисалы үчүн мен андай сунушту күткөн деле жокмун азыр. Ошол 3 жыл мурда деле күткөн жокмун. Анткени бул кызмат, мамлекеттик кызмат, эми
болушунча бардык тепкичти көрдүм да. Ооба. Анан ошондуктан азыр эми айтчу сөз, жасачу иштер, жасалбай аткан иштер көрүп турасың, колунан келишинче мен жазып баягы же болсо мындай жолугуп калган жерлерде ошол эле министрлер менен жолугуп калам. Же болсо ошол эле госsekретарь мына Сүйүнбек Касымбетовго жолугуп калсаң, бир иш-чараларды айтып, морекини кандай кылса болот, морекини карап койсоңор болот, ушул багытта туура болчудай дегенди айтып эле жүрөм. Бирок өзүм ошол жерге мамлекеттик кызматка барууга эми менде чынын айтканда азыр андай маанай жок. Дароо эле сурай кетейин, анда эл оозундагы бир жагдай жөнүндөчү Садыр Жапаровдун сиз тууралуу китебинде жазгандары канчалык негиздүү? Мен жөнүндө жазгандардын мени жана күнөөлүү катары жазгандары 100% калп. Мен муну ачык эле мурда да жазгам, азыр деле айтам. Айрыкча жанагы эмне маселелер боюнча Витязды барып туруп бүт менчиктеп алыптыр, ичиндеги мүлктүн баарын ташып кетиптир дегени бар. Анан кийин ошо китебинде эме дегени бар. Биосферада иштеп жүргөндө иш козголуп, менден суранып, анан акчасын төлөп берип ишин жаптырганбыз деген. Мунун баары карандай калп. Бул мына элдин көзүнчө мен азыр деле айтам. Эгерде ал киши ушул айткандарын далилдеп бере турган болсо, анда сиз мамлекеттик кызматтан кете тургандыгыңызды дагы айткандыгыңызды маалымат каражаттар убагында жазып чыккан. Биротоло саясаттан кетем деп жазгам. Ысык Көл облусунун губернаторлугуна кеткенден кийин мамлекеттик кызматка барган жоксуз, жогорку кеңешке дагы талапкерлигиңизди койгон жоксуз. Анан айрымдар айтып жүрүшөт, саясаттан толук көңүлү калган окшойт депчи. Жөн саясаттан көңүл калуу же саясат мындай бул мындай салыштырмалуу эле бир образда айтылган сөз да. Ал эми саясаттан биротоло четтеп кетүү bu коомдо жашап туруп жана коомдон бош болуу, коомдон эркин болуу мүмкүн эмес дегендей эле нерсе да. Саясат деген бул күнүмдүк турмуш. Мына азыр нан жөнүндө сүйлөсөң деле саясат, эт жөнүндө сүйлөсөң деле саясат. Саясаттан эч ким биротоло түңүлүп кетип кала албайт. Коомдо жүргөндөн кийин коомдогу учурлаш маселелер боюнча оюңду айтканыңдын өзү саясат. Ошон үчүн мен азыр саясий процессте активдүү, жигердүү катышуучу, өзүм баягы ичинде аралашып, кайнап жүрбөгөн менен саясий процесстин ичинде эле жүрөм деп сезем да өзүм. Саясат тууралуу бир-эки жолу мындай ой пикирин айткандар эле өзүн дароо саясатчымын деп эсептеп жүрүшөт да. Сурайын дегеним, бирок дүйнөдө саясат бул кесип экен, аны профессионалдуу түрдө мындай жасашат да, жогорку деңгээлдечи. Ал жагынан алганда сиз өзүңүздү ошондой профессионал саясатчымын деп эсептейсизби анда? Профессионал деген сөздү мен мындай толук маанисин эмете албайм бул жерде, бирок чынын айтканда ушу 87-жылдардан 30 жашка чыгып калгандан баштап толугу менен саясий аренада болдум да. 87-жылда бери карай толугу менен саясий аренада болдум. Ошол убакыттагы Кыргызстандагы болгон саясий процесстердин ичинде негизинен катышуучу катары, же болбосо кайсы бир окуялардын күбөсү катары, ал эми кайсы бир окуялардын демилгечиси, же болбосо ошону сүрөп ишке ашыруучусу катары да болдум да. Көп окуялар. Демек, саясатчымын деп өзүңүздү айта аласыз, э? Саясатчы деп айтса болсо керек. Анда мындай тажрыйбалуу мамлекеттик ишмер катары, саясаттагы көп жылдан бери келе жаткан адам катары айтыңызчы. Бүгүнкү күндө мына бийлик алмашканына 3 жылга жакын убакыт болуп келе жатат. Сиздин оюңуз боюнча саясий реформа жасай алдыбы? Же ириде саясий реформадан мурун экономикалык реформа зарыл беле? Жөн саясий реформа деп айтсак болот, анткени конституция өзгөрдү, мамлекеттик түзүм өзгөрдү, саясаттын багыты өзгөрдү. Бул саясий реформа. Бирок ошол саясий реформа канчалык үзүрлүү, канчалык келечектүү, канчалык деңгээлде баягы өзүн актап атат деген бул башка суроолор да. Бирок негизинен саясий реформа абдан мындай чукул саясий реформа жасалды да. Натыйжасын сиз көрүп атасызбы? Натыйжасын турмуш көрсөтөт, мезгил көрсөтөт. Анткени мына 10-жылкы саясий реформада биз негизинен парламенттик демократияны карай ыктагандай конституция кабыл алынган 10-жылы. Азыр болсо мына бир киши башкарган президенттик бийликке карай мындай тескери жакты карай мындай тиги багыттан тескери өңүттөгү
саясат жүрүп атат да. Эми бул саясат, эми бул дүйнөдө башкаруу түзүмдөр ар кандай өлкөлөр бар. Ошол өлкөлөрдүн ар кандай жыйынтыктары бар. Мисалы үчүн монархиялар бар, жалгыз президент башкарган өлкөлөр бар, толугу менен парламент башкарган өлкөлөр бар. Ар кимисинин баарын эле жаман же баары жакшы деп айтыш кыйын. Мунун баары тең башкаруунун натыйжалуулугу ошо башкарып аткан саясий топтун келечекти көрө билүүсү, келечекти карай баягы элди шыктандырып, мындай коомду алып кетүүсүнөн көз каранды да. Бир топ саясатчылар ушул баш мыйзам кабыл алынып жаткан учурда мындай бир адамдын башкаруусу диктатурага алып келет деген пикирлерин айтып каршы чыгышкандар болду эле. Бирок ошол эле учурда Жапаров мырза мындай жалгыз өзү жоопкерчиликти аларын билдирди эле да. Сиздин оюңуз боюнча бүгүн жоопкерчиликти жалгыз тартып жатабы, жокпу? Жоопкерчилик деген сөз эмне? Бирөөнүн астында жооп берүү деген сөз. Азыркы шарттагы конституцияга ылайыктагы, азыркы шарттагы мамлекеттик түзүмгө ылайык бир кишинин деп коелу, ошо президенттин жоопкерчилигин сурай турган механизм жок. Бул атайын жасалдыбы? Жок, бул атайын жасалган жок. Бул ушул түзүмдүн анан кийин биздеги калыптанып калган саясий маданияттын эле көрүнүшү да. Мисалы үчүн айтышат, Америкада деле бир президент башкарып атпайт, бирок аякта туура президент башкарып атат. Президент башкарып аткан менен жүздөгөн жылдардан бери калыптанып калган көз карандысыз сот системасы бар, көз карандысыз прокуратура системасы бар. Анан кийин көз карандысыз баягы коомчулук бар да, коомчулук жана коомдук пикир бар. Мына ошолордун негизинде баягы тең салмакташып президент өзү каалаган нерсесин эле өзүн билемдикке салып жасай албайт. Ал эми бизде ошондой кадамдардан кармап туручу, же бир кайсы кадамдарын болсо сурап тескеп токтотуп, же болсо баягы жокко чыгарып туручу саясий механизм жок. Бул механизм жок болгондон кийин бир кишинин жоопкерчилиги деп айтуу мүмкүн эмес. Жоопкерчилик жок. Жоопкерчилик эмнеде? Жоопкерчилик айтты, эми шайлоо келсе шайлобой койгула. Бул жоопкерчилик эмес. Айтыңызчы, азыр саясат жөнүндө сөз болгондо, сиз буга чейин мисалы Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы саясий тириш жөнүндө бир топ комментарийлерди берген элеңиз да, учурунда мындай позицияларыңызды ачыктап жүрчү элеңиз да. Анан азыр болсо эми президент менен Кыргызстанда бизди ким башкарат деген маселе мындай публикадан же болбосо саясий кулуарларда айтыла калып жүрөт. Ташиев менен президенттин ортосундагы мамиле. Мамлекеттик түзүм ичинде эми экөөнүн достук мамилесин биз билбейбиз да. Мисалы үчүн жумуштан кийин же болсо эс алып жүргөндө эмне деп сүйлөшүп атышат, эмне деп мамиле кылып атышат, эмне деп баягы өз ара аны билбейбиз да. Бирок мамлекеттик түзүм чегинде президент, анан кийин коопсуздук комитетинин төрагасы катары, анан жанагы өкмөттөгү ушул багыттагы жетекчи катары мамилеси бул мыйзам чегинде так эле да. Ал эми эл оозунда сөз боюнча мен эчтеке деп айта албайм, чындап. Сиз андай көрүнүштү байкаганыңыз жок, э? Эми мындай бир факт керек да, мисалы үчүн мына Сооронбай айткан, Сооронбай Шарипович айткан. Мына мореки жерде момундай болуп атат, бирөө бияка тартып, бирөө бияка тартып атат, же болсо ушул сыяктуу факт керек да. Ал эми экөө дос, анан экөө башкарып атат деген бул эл оозундагы баягы жалпак тил, жалпак сөз да. Негизинен алганда достук мамиле, жакын мамиле мамлекеттик кызматта эгерде мыйзам чегинде башкаруу, мыйзамдын негизинде башкаруу калыптанып ошол багытта болсо, мындай өзгөчө деле тескери таасир бербейт. Кайсы учур, мезгил болбосун, мындай бийликтин иш-аракетин сынга алган өтө кооптуу болуп келгенде, анан алтыгүл саясий куугунтуктоолордун айынан камоолор болуп келгендиги белгилүү. Буга чейин сиз эми өмүр бою саясатта келе жатпайсызбы? Азыркы бийлик бул дыңды буза алдыбы, же ошол эле көрүнүштөр дали кайталанып жатат деп ойлойсузбу? Эми бул жана мен бир айтып кетпедим, саясий маданият деген бар да, коомдогу саясий маданияттын калыптануусу, ошонун саясий маданият чөлкөмүндөгү өз ара мамиле бул өтө татаал маселе экен да. Анан көбүнчө эмнеден болуп атат? Мисалы үчүн
жана позиционирование деген сөз бар да, өзүн өзү жанагы ким катары көрсөтөт. Мисалы үчүн журналист катары, саясатчы катары, адвокат катары ушундай болуш керек да. Көбүнчө түшүнбөстүктөр эмнеден болот? Мисалы үчүн журналист катары эмес, саясатчы катары позицияда сүйлөшөт. Журналист мына болгон окуяны айтыш керек да. А жок, болгон окуяга баа берип, маани берип, тыянак чыгара баштаганда бул уже журналист эмес, бул саясатчы болуп калат. Же болбосо адвокат ошо күнөөсү бар, күнөөсү жок экенин өзү жактап аткан адамды тактап юридикалык талаада болуш керек да. Ал адвокат ошондон чыгып, ошол өзү жактап аткан адамдын иши, аракети, же болбосо саясий позициясына өтүп, саясатчы катары сүйлөй баштайт да. Анан ошо саясатчы позициясына өткөндө бийлик саясатчы катары мамиле кылат да. Мына ушул жерде бир мындай алганда бир сезимтал нерсе бар да. Журналист саясатчы талаасына өтүп алгандан кийин ал саясатчы катары сүйлөшүп, саясатчы катары мамиле кылып, саясатчы катары өзүнө болгон мамилеге чыдаш керек, туруштук бериш керек да. Анан эгерде саясатчы катары бир катуураак мамиле болуп калса, анда мен мына журналистмин, журналист катары койгондук. Ушу сыяктуу бир сезимтал нерсе бар. Бирок мына мен жана айтып кетпедимби? Акаев деле, Бакиев деле, Атамбаев деле, анан Сооронбай деле эң чоң баягы бу мамлекет астындагы эң чоң катачылыгы, булар жана мыйзамдан сырткары турган бийлик түзүмүн колдоруна алып атышат да. Мына Акаев өзү президент катары ыйгарым укуктары бар, бирок ыйгарым укуктарынан сырткары ыйгарым укуктар дейлеп алып, жана үй бүлөлүк кландык башкаруу деп, ошо менен мыйзамдын сыртына чыгып алып, анан ичин башкаргысы келип атат да. Өзүлөрү короонун сыртында турат, короонун ичин башкаргысы келет. Сен короонун ичиндесиң. Анан мына ошондон улам мына эмне үчүн жанагындай козголоңдор, көтөрүлүштөр болот. Сен короонун ичинде туруп, короонун сыртындагы менен мыйзам чегинде сүйлөшө албасаң, мыйзам чегинде аларга таасир кыла албасаң, мыйзам чегинде алар туура эмес жасап аткан ишин токтото албасаң, эмне кылышың керек? Сен да короонун сыртына чыгышың керек болуп калат. Мына биз буга чейинки бийликтин баягы каргашасы деп койсо да болот да, клеймо тамгасы мына ушунда болуп атат да. Азыр ошол клеймо азыркы бийликке тиешелүү эмеспи? Ошондой катачылыктарды бүгүнкү бийлик кайталап аткан жокпу? Мына азыр жаңы түзүм кылып, мына мен жалгыз президент катары баарына жооп берем. Эгер өзүм керт башым менен дегенде кылып мына түзүмдү оңдоду да. Азыр бардык басым, бардык күч президентте да, президентте. Эми президент эгерде президент өзү жана мыйзамдуулуктан чыга баштаса, дароо көрүнөт да. Бирок негизинен алганда мына ошол эле азаттыкка карата, анан кийин мореки кемпир абадка байланыштуу мореки 30дан ашык кишинин камалышы, ушунун баары тең албетте саясий өңүт бар да, бул жердечи саясий өңүт бар. Бул жерде толук түрдө мыйзамдуулуктун чегинде болуп атат деп айтуу кыйын. Формалдуу түрдө мыйзамга таяган менен негизинен баягы ички мазмунунан алганда толук мыйзамдуу бийлик тарабынан толук мыйзамдуу аракеттер болгон жок. Ушул эле кемпир абад боюнча учкай оюңузду айтып кеттиңиз, бирок убагында сиз бул боюнча ачык пикириңизди билдиргениңиз жок эле? Жок, жазган, көп эле жаздым. Анткени элдин пикири эң башкысы мен жазганда ошол жердеги жашап аткан элдин пикирине ылайык чечилиш керек дегенди жазгам. Дагы бир маселе бул Бакиевдин интервьюсу боюнча сурайын деп жатам. Бакиевге адвокат болуп чыга калган Кадыр Кошалиев жалпы элдин башын бириктирет деп курултайда ушул анын төрагасы болуп жатса, бул кадамга анын башка мындай эч кандай моралдык дагы укугу жок деп жаздыңыз да, социалдык түйүндөчү. Анан сиздин оюңуз боюнча бул маселе аягы кандай чечилиши керек? Чынын айтканда мына канча жылдан бери курултай бул
саясий жактан бейтарап элдин башын бириктире турган орган. Ооба. Ошо курултайдын аянтчасында президенттен дагы, өкмөттөн дагы, жогорку кеңештен дагы, башкалардан дагы көп маселени сурап алууга, ошолорго карата суроолорду коюуга, маселе коюуга болот деген площадка катары калыптандырабыз деп, анан былтыр президент Садыр Жапаров өзүнүн указы демилгеси менен курултай чогултту да. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошону мыйзамдаштырып, мыйзамды чекке алып келе албай атабыз да. Мыйзам кабыл алына элек. Мына ошондой шартта элдин үмүтү, тилеги, кандайдыр бир ошо жанагы жоопкерчиликти, мен башында айткан жоопкерчиликти сурай турган бир аянт пайда болот деп келатканда, ошо аянттын аксакалдарынын төрагасымын деген Кошалиев журналист катары эмес, ал сүрөөнчү катары, жанагындай жол көрсөтчү, баягы жооптун нугун айтчу суроолорду берип, сүрөп, кошо сүрөп аткандын өзү бул ошо курултайды дискредитациялоо, курултайдын баркын кетирүү, курултайдын баягы бириктирбей, курултайдын ичинен жаракаларды жаратуучу аракет болуп атат да. Ошон үчүн курултай мындай окуядан кийин, мындай жоруктан кийин элдин башын бириктирем деген курултайдын албетте башында турууга моралдык акысы жок. Бакиевдин ушул интервью беришинин түпкү аркасында кандайдыр бир саясат жатышы мүмкүн деп ойлойсузбу? Албетте саясат бар да. Бул жерде жөнөкөй саясат эмес, чоң саясат бар. Анткени эми Бакиевдин күнөөсү айдан ачык. Мына ошол жерде миңдеген, бул ошол күнү 7-синде бери дегенде 100 миң, 150 миң киши жүрдү дешет. Мына өзүңөр баарыңар эле жүрдүңөр. 6-сы күнү кечинде бизди, мына ошол кезде оппозициянын лидерлерин баарын камап койду. Өлкө боюнча 2500 киши камалган. Район боюнча ошол эртеси курултай өткөрөбүз деген активисттерди баарын каматкан, курултайлар бүт региондордо өтмөк да. Ошонун активисттерин баарын камаган. Негизинен алганда курултай өткөрөбүз деген оппозициялык баягы кыймылдын лидерлери жок калган да. 7-синде жетектөөчүлөр жок болгон. Элди ары бери алып же токтотуп же арыбас берибас дечү эч ким жок калганда. Мына ошондой шартта эл көтөрүлүп кетти да. Анан ошол жана аянтка келген 100 миң деген кишилердин эми көзү сокур эмес да. Кайсы жерден атып атат, ким атып атат, көрүп турат да. Ошону көрүп турса да биз аткан жокпуз. Муну өзүлөрү өзүн атты, өзүлөрү кырылдан убактылуу өкмөт, убактылуу өкмөт камакта жатса каяктан чыга калып атат. Ал кезде убактылуу өкмөт деген жок, оппозициянын лидерлери. Мына 6-сы күнү 8-де камаган, эртеси кечки 6:30-7-де чыктык биз. Баары талкаланып кыйрап калган айын чыктык да. Анан бунун өзү Бакиев өзү ошол өзү кылган кылмышты билсе да, туйса да, туйгусу келбей, бет тырмап атпайбы? Бет тырмарлык кылып атат да. Мен эчтеке билбейм, эчтеке кылган эмес, эч кимди аткан эмесмин, эчтеке билбейм. Ак үйдөн кечки саат 8-ден өтүп кетти, чыкты да. Чыгып баратканда видеолор турат. 5-6 машина жана арткы дарбазаны атып чыгып, терезесинен ошол жерде дарбазанын сыртында турган элди жана автомат менен тытыратып атып кетип баратпайбы? Ошол жерден канча киши өлдү? Машинанын ичинде барат, жандагылар татыратып, деге коян аткансып көчөдөгү элди атып баратканын кантип көрбөйт өзү? Көрүп баратты да. Мына ошону мынакей бул жана бет дегенде, уят дегенде эчтекеси жок калганын далили да. Бирок ошол эле учурда, мисалы Бакиев Минскиде соңку 1-2 жылдан бери эле мындай жанданып, интервью берип, ушундай өзүнүн пикирин билдире калып жаткандыгынын бир жагдайы эмнеге байланыштуу болуп атат? Анын байланыштуусу жөнөкөй эле. Ошол Бакиевдин шакиртимин, Бакиевдин жактоочусумун, Бакиевдин баласымын, Бакиевдин баланчасымын дегендердин көпчүлүгү азыр мамлекеттик саясий кызматтарда да. То есть таяныч пайда болуп бийликтеп отурат. Бийликте отурушат. Мына ошондон улам тигиге да дем пайда болуп атат, энергия пайда болуп атат. Бир жагы. Экинчиден, муну ачык эле айтыш керек. Минскиде Лукашенко бүгүн эртең деп бийлиги аябай эле копшолуп калды. Аз калбады эле өткөндө дагы. Эгер Лукашенко мисалы үчүн бирдеме болуп кетсе, Бакиевдин тагдыры эмне болот? Бүгүнкү шартта Бакиев соттолгон, эл аралык издөөдө Белоруссиядан башка бир дагы мындай мыйзам иштеген мамлекетке бара албайт. Ээн эркин учуп жүрө албайт. Кайсы аэропорттон болсо да, кайсы өлкөдөн болсо да камалат да. Менин оюмча, менин жеке оюмча, мындай түшүнүк алганым боюнча, укканым боюнча да азыр Бакиевди актап коелу деген ой жок.
Бакиевдин ишин кайра козгоп, буга чейинки өкүмдөрдү жокко чыгарып туруп, кайра башынан сот болсун деп коелу деп атышат. Жогорку соттун чечими чыкканда буга чейин. Бирок баары бир жогорку сот дейм азыр өз чечимин кайра эле 3 күндө кайра эле алмаштырып атпайбы көп нерсе боюнча. Тиги чечим мурунку өкүмдөр жокко чыккандан кийин бул соттолбогон болуп калат. Сотту болсо кайра башынан баштайбыз деп баштап койсо, ал сот 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл уланып кете бериши мүмкүн. Бул арада Бакиев соттолбогон адам катары дүйнөнүн кайсы жерине барса барып, каякта жүрсө эркин жүрүп калат. Кептин баары ушул жерде да. Бакиевке актабай туруп эркиндик алып берүү. Интервьюнун түпкү маңызы талкууга алынып бүтө электе эми Аскар Акаев менен анын жубайынын келиши дагы талкуу жаратып жатат ушул учурдачы. Анан негизи бул жерде ушул жагдайларга, Бакиев боюнча да, Акаев боюнча дагы жагдайларга бийликтин бир жумшак ишараты болушу мүмкүнбү? Жок, бул жерде ал мындай жоромолдобой эле ачык эле муну президент Жапаров өзү деле айтпадыбы. Мен ушу элдин башын бириктирейин деген бир терең ичимдеги ой бар эле, ушуну ойлоп көп толгонуп жүрөт элем. Анан ошо элдин башын бириктирерден мурда ушу мурунку президенттердин башын бириктирсем деп Дубайда чогулттум дегенди айтты го. Бул ой эми мында калпыс ой. Анткени мурдагы президенттер чогулушабы, кечиришеби, кучакташып өбүшөбү, андан элдин башы бирип кетпейт. Бирок бир жагдай бул жерде туура көз карашчы. Мурунку президенттер сыртта туруп алып, өзлөрүнүн тарапташтары аркылуу, өзлөрүнүн жактоочулары аркылуу биздин ички абалды курчутуп, бири-бирине тукуруп, козутуп, баягы ичинен от чакканды токтотсо деген ою туура да. Ошол биздин өлкөнүн ичин козутпай, бири-бириңер менен мына жөн сүйлөшүп, сүйлөшсөңөр жеке сүйлөшүп, жеке урушуп, бирок бул элди, өлкөнү тынч койгула дегендей бир ишараты менин оюмча туура да. Бул жагынан алганда бир мындай бир баягы эми президент катары элдин башын бириктирем деген бир ошо бир кадам жасагандай болуп атат да. Бирок эми мунун экинчи жагы бар да. Экинчи жагы анткени кандай кылган күндө дагы жапа чеккен адамдар көп. Тикелей жапа чеккен адамдар. Эми аны бири-бирин кечирсе дагы ал адамдар кечирбейт. Ошол жана шейит кеткендердин арбактары кечирбейт. Анан бул жара өтө терең. Өтө терең. Анан азыр кичине карттангансып, эл унуткансып бараткандан кийин мына ушу Баймабай Акаев келип, анан Бакиев интервью берип, бул жаранын оозун тырмап, кайра ачып аткандын өзү жана президент Садыр Жапаровдун жана ушул элдин башын бириктирип, өлкөдө бир стабилдүү, туруктуу абал алып келейин деген оюна карама-каршы болуп калат. Ушунун аягы мисалы эмне менен бүтүшү мүмкүн да? Сиз кандай ойлойсуз? Ички бир толкундоолорго алып келеби? Эми бул сөзсүз түрдө коомду бөлөт. Анткени бизде мындай эле болуп калды да. Биздики деп туруп республиканын жарымы бияк жагы Бакиевди колдоп чыгат, бияк жагы каршы чыгат. Анан баягыдай болуп, баягы 10-9-жылы эл кандай бөлүнсө ошондой болуп бөлүнөт да. Бул ачыктан ачык эле нерсе. Баягы ички бүтүп, жымсалданып бараткан жараканын баары кайра ачылат. Бул жөнөкөй эле өтүп кетчү нерсе эмес да. Эмне кылыш керек анда? Сиз кандай жагдай чечүү жолун эмнеден көрүп турасыз да? Эми соттолгондон кийин эң башкысы бул бийлик мындай ыраттуу аракети ошо Белоруссия менен кандай мамиле болгондо катуу талап кылып Бакиевди алып келип түрмөгө отургуш керек. Бийликтин чечими барбы? Өкүм 30 жылга отурат деген. Бийлик менен Белоруссиянын бийлигинин алакасы барбы? Ошол алаканын негизинде талап кылып алып келип түрмөгө отургуш керек. Кадр саясаты жөнүндө сөз учууну улагым келип атат. Мисалы бүгүнкү күндө мындай мамлекеттик кызматкерлер Кыргызстанда башкаруу системасында мындай өзгөчө бир маргиналдаштырып кеткени жөнүндө айтып жүрүшөт. Сиз бул ойго кошулат белеңиз? Маргиналдаштыруу деген сөз эми бул өтө балким кичине бир кандай деңгээлде туура келет го. Негизинен алганда кадрлардын
жалпы билим деңгейи, тажрыйба деңгейи түшүп кетти да. Аябай ылдый түштү. Анткени биз баягы совет стандарты, ошол кезде жана комсомол, партия, исполком тиги бу деп тепкичтен тепкичке жүрүп даярда калган кадрлардын деңгээлин, ошол кезде кадрлардын сапатын көрүп калып, ошо менен салыштырып атабыз да. Мына ошол кездеги жөн эле мына башкарма кандай колориттүү кишилер эле, райком биринчи секретары деген, мисалы үчүн азыркы министрлерде андай колориттүү эмес да. Ар бир райкомдун биринчи секретары өзүнчө инсан болчу да, өзүнчө тажрыйбасы, билими боюнча. Мына ошону карап алып биз азыр айта алабыз да, ошол деңгээлдеги кадрлардан азыркы кадрлардын сапаты өтө эле төмөн. Экинчиден мынакей ошол эле 16 жылга чейин мына Көлдө иштедим, биякта деле өкмөт иштедик. Жаштардын билим деңгээли, алган билим деңгээли өтө эле начар. Сабатсыздар өтө көп. Айрыкча мындай идиреги бар, колунан иш келгенин бар эле бизнес тияка бияка кетип, мамлекеттик түзүмдүн ичинде мындай өтө деле сабаттуу, өтө билимдүү деп айта албайсың да көпчүлүгүнчү. Орто зар, орточо билим кадрлар негизги баягы массаны түзүп калды да азыр. Ошон үчүн элдин оозундагы сөз туура эле. Мисалы бул үчүн эмне жасаш керек? Мисалы сизде бир рецепт барбы, жокпу? Бул рецепт деген бирөө эле да. Окутуш керек, тарбиялаш керек да. Анан ошо кадрларды тандоо, коюуда ыраттуулук керек. Ыраттуу түрдө болуш керек да. Мындай баскыч тепкич илгеркиде, тепкичпен. Анан боло берет деп бүгүн бияка, анан эртең тияка чоңгула берип, анан коюп койсо иштей берет деген психология. Мына бул чынын айтканда мына Бакиевдин заманында кирип кетти да, ошол коюп койсо иштей берет дегенчи. Анан ошол коюп койсо иштей берет, боло берет менен көп нерсе тескери чечилип атат да. Мурда Атамбаев менен Жээнбековдун учурунда Матраимовдун персонасы боюнча мындай аябай кандай көп талкуу, талаштар болчу эле да. 2021 болсо сиз Матраимов жөнүндө жазып, Баткендеги кыйроолорду калыбына келтирүү боюнча мындай жарандарга жардам уюштуруу боюнча дирекцияга жетекчи кылса деп жазган экенсиз да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Азыр ал кишинин таасири мындай жоюлду бийликке же саясий процесстерге? Матраимовду жеке тааныбайм, мындай көргөн эмесмин да, мындай сүйлөшүп эмес, мындай көргөндө эмесмин. Бирок ошол мен айткан ойду бийлик жасады да. Матраимовду азыр толук бошотушту, анткени айтышты, мына ал өзү келтирген зыянды толугу менен ордуна койду, мамлекетке толтуруп берди. Ошондон мындан ары мамлекеттин Матраимовго доосу жок дешти да. Мына ошол эле ой болчу да, мен жазганда эле. Эгерде Баткенге коюп койсо, ошол кандайдыр бир жасаган күнөөлөрү болсо, жанагындай алган акчалары болсо, ошолор менен бир топ иштерди бүтүрсө, эл астында бети, жүзү жарык болуп, күнөөсү арылат деген эле ой да. Эми анан бир топ иштерди бүтүрүп коюшу мүмкүн болчу. Азыр деле ошо болду да. Ошол акчасын берди. Анан ошол акча эле балким азыр Баткендеги жана курулушка кетип атат. Ошол эле ой да. Бирок бул кишинин таасири аябай күчтүү болгондо убагында азыр жоюлду. Бул ошол таасир бардык сферада. Жок, ошол таасирин мен көргөн эмесмин да. Мындай ал үчүн өзүң анализ жасачусуз да. Жок, сезишиң керек да. Муну минтип койду, Матараев деген этигинтип койду, тиги айтып муну башкача бүтүрүп койду дегендей нерсени мен көргөн эмесмин. Бирок эми албетте бай кишинин таасири ар дайым болот. Байлык деген байлык да. Ал кандай кылган күндө дагы таасир берет. Бирок ошондой жанагы аныктоочу таасирин мен жеке көргөн жокмун. Бирок учурунда ошол Атамбаевка дагы, учурунда Жээнбековго дагы таасири болгону эми ал коомчулукта силер журналисттер ачык жазып жүрөсүңөр. Ал ошол тегеректе жүрөт, ошол табак жанагындай чоң табакка барып, чоң табактан тамак жеп жүрүшөт. Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу маселесине оюңуз кандай? Бул маселе дайым көтөрүлөт да. Азыр дагы көтөрүлүп жатат. Биз дагы менин оюмча 10-жылы ошол жанагы амнистия боюнча бир чечим кабылсак керек эле. Бирок эч ким деле келип анан кийин мына момча миллиарддаган доллар урдадым эле,
анан момчасын төлөп берейин, калганын актап бергиле деп эч ким деле кайрылбайт да, кайрылбайт. Анан бул кайрылбагандын себеби деле бар. Анткени бизде бийлик туруксуз. Мына Акаев кетти, Бакиев кетти, Атамбаев кетти, Жээнбеков кетти, алмаша берет да. Анан бүгүн мисалы үчүн мен миллиард ушинтип уурдап алдым эле деп актап өзүмө 500 миллион алып калып 500 миллион мамлекетке берип анан мына мындан ары бар таза бай болуп жашап атам деп жашап атсам бийлик алмашып кетсе, мына өз колуң менен жазбадың беле, момун сен уурдап алгансың да эртең тартып албайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Анткени бийлик алмашкан сайын мыйзам өзгөрөт. Бийлик алмашкан сайын саясат өзгөрөт. Бийлик алмашкан сайын ошол саясий кыймыл аракеттин баары өзгөрөт. Кадрлар өзгөрөт. Эч ким буга ишенбейт. Амнистия болуп эле андан ары ээн эркин жашап калам дегенге ишенбейт. Бирок экинчи жагы булар айтып, бул азыркылардын айтып атканынын калпыс жагы бар да. Калпыс жагы айтып атышат, эгерде бирөө келип ошондой жанагы амнистияга берсе документ, биз буга чейин жанагы мамлекеттик кызматта жүргөн декларация, салыкка баягы салык кызматына өткөрүп турган жана декларациясынын баарын жок кылабыз деген. Бул туура эмес. Анткени мунун өзү менен бир туура эмес бир коомдук кыймыл аракеттер башталып кетиши мүмкүн да ушу мененчи. Анткени кантип болот, мисалы мен же болсо тигин бүт баарын жок кылып, мына мен эчтеке билбейм деп таптаза болуп калыштын өзү туура эмес да. Ал тарых үчүн мына момундай болгон, моореки мына декларациясында жок болчу, мынакей көрдүңбү, жок. Анан могу жерде момча байлыгын көрсөтүп, мына адалдап алды деген баары документ түрүндө архивде туруш керек. Негизи кайсы бийлик болбосун, ага таасир эте турган мындай тырмакчанын ичинде сери кардиналдар болчу эле, мындай кыргызча ат кошчулар деп коет го, биларман, кеңешчилерчи. Анан ошолордун бийлик үчүн мындай таасири канчалык болуп атат деп ойлойсуз? Эми бул мындай таасир айтып атпайм, бул бай адамдар бизнестин таасири болот да. Бул бизнес кызыкчылыгы үчүн, анан ошо бизнестин кызыкчылыгынан эле анан таасирлер чыгат. Мен муну айтып атканым жана азыркы учурда ошо ошондой. Абдыкадырбы, ким дейт, жана бир кытайлык бирөөнүн Атамбаев менен кучакташкан сүрөтүн чыгарып атасыңар. Ал бардык бийлик менен Жээнбеков менен кучакташып жүргөн чыгарып атасыңар, азыркында Жапаров менен кучакташкан чыгарып атасыңар, чогуу жүргөн. Мына бул мындай кишилердин таасири ар дайым болот да. Анан Мирзиёев менен жүрөт. Ал анткени бул чоң бизнес, чоң акча. Мамлекетти башкарып турган киши балким жакшы ой менен кой инвестиция алып келейин, о иштерди бүтүрүп алайын дейт. Кандайдыр ой менен баары ошондой бир сунуш кылып аткан инвесторлорго бир байланыш болуп калат да. Бирок эми бул жерде дагы баары менен эле ошондой байланышпай, негизин алганда мамлекет башында турган кишилер мындай бир тандамал мамиле кылса да ошо дурус да негизичи. Демек, бул жерде бийликте турган кишинин жанындагы тегерегиндегилерден дагы көп нерсе көз каранды экен да. Сөзсүз көз каранды да. Бул бийлик, мына бир киши да, бийликтин тегерегиндегилердин, мен бул жөнүндө эле жазгам. Мына ошо тегеректе жүрөсүң да, мына президенттин тегерегиндегилердин аракеттери өзүлөрүнүн душманын менин душманым дебейт да, аны ошол президенттин душманы кылып көрсөткөнгө аракет кылышат. Атайлап. Атайлап, мына ал анан өзүнүн кызыкчылыгын мамлекеттин, президенттин кошо кызыкчылыгы кылып көрсөткөнгө аракет кылат. Мындай ичин ачып көрсөң, анын жеке кызыкчылыгы отурат. Мына могу ишти минтип салалы, могу жерде түрттүрүп салалы, же могуну мындай чечип коелу дегенди өзүнүн кызыкчылыгы турат. Бирок аны ал айтпайт да, мен ушунду кылсам менин кызыкчылыгым болуп атат дебейт да. Мамлекет үчүн моореки оң болот, могу туура болот деп мамлекеттик кызыкчылык кылып президенттин кызыкчылыгын көрсөткөнгө аракет. Мына жанагы жанындагы кишилердин таасири ушундай болот да. Өз душманын да душман кылып көрсөтүп, өз кызыкчылыгын дагы кызыкчылык кылып көрсөткөнгө аракет. Ошого жетеленип алышып, анан кийин жана биринчи жетекчилер жанындагылардын баарын душмандары менен душмандашып, жанындагылардын баарын кызыкчылыгын, тиги мамлекеттик кызыкчылыгы түртө баштап, анан бузулуп атпайбы? Соңку суроону берим келип атат. Мисалы, президент бийликке келгенде мен иллюстрация кылам деп айтты эле да. Бүгүн керекпи иллюстрация? Азыркы шартта, азыркы кырдаалды эске алганда. Эми иллюстрация деген бул ишке ашпай турган нерсе да.
Анткени биз кичинекей коомбуз, анан баягы баары жок аралашып калганда. Эми качандыр бир кезде аны тазалаш керек да. Нерсени кандай кылып иллюстра кыласың? Саясий жагынан алганда бул такыр ишке ашпайт. Такыр ишке ашпайт. Анткени кимисин кантип, мына Бакиев менен иштегендердин бүт баарын тең саясатка жолотпойбуз десең, анда азыр могу ак үй көк үйдөгүлөрдүн баарын айдай беришиң керек да. Аны ким айдайт? Айдай турган киши жок, туурабы? Айдай турган механизм жок. Акаев менен иштегендердин баарын айдаш керек десең, анын баарын каяка айдайсың? Атамбаев менен иштегендердин баарын айдайм десең, каяка айдайсың? Эчтеке кыла албайсың. Анда 2-3 муун алмашыш керек го. Аралашып кеткенде аралаша берет да. Бирок бир нерсе иллюстрация мүмкүн болгон экен. Ошону жана 10-жылдары мен чын айтканда бир башыма келбептир. Бул сот, прокуратура, тергөө кызматындагы иллюстрацияны аябай катуу жасаш керек болчу экен да. Ким сот катары, ким прокурор катары, же болсо милициянын же коопсуздуктун тергөөчүсү катары мыйзамсыз иш козгоого катышы бар болсо, жанагындай ак жеринен куугундукка катышы бар болсо, таза кишилерди түрмөгө, камоого катыштыгы бар болсо, ошондой өкүм чыкканга ошо камоого тиешеси бардыгын кызматтан кетириш керек болчу. Ошолорду юридикалык тармакта иштөөгө өмүр бою тыюу салыш керек болчу. Юридикалык квалификациясын алып салыш керек болчу. Адвокат болуп да иштей албайсың деп туруп, мына ушул иллюстрация негизи керек болчу экен да. Анан ошондо ушундай нерсе болбой калгандан улам, мынакей Атамбаевдин убагында Садыр Жапаровду кубалап жүргөн милиция коопсуздук кызматкерлери, соттор азыр башкаларды кубалап жүр. Ошолор эле да. Кандай бийлик өзгөрсө да, мына ушул топ жанагы буйртма заказ менен адамдардын тагдырын сындырып аткан топ өзгөрүшсүз калып атат да. Мына ушул топту аныктап туруп иллюстрация бул өтө чоң зарылчылык экен. Бирок ал үчүн убакыт керек турбайбы? Жок, убакыт кереги жок. Эми бул жерде деген бийликтин ошондой маанайы керек да. Каалоосу. Каалоосу керек. Чоң рахмат, ийгилик каалайм.